Баткен облысының зам начальнигин өлтүргөн кылмышкерди артына салып берип атат. Жолболдоева зордукталганын эмнеге 2 жылдан кийин айтып чыкты. Акыбалым ушул экен го деди да. Колуңан эмне келди деди. Жолболдоева мындан 2 жыл мурун журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмү боюнча Баткенде өз оюн эркин айткан активисттер анчейин көп эмес, бирок алардын катарында Батма-Бат YouTube каналынын убагында иштетип, мөөнөтү өтүп кеткен тамак ашты таап чыгып, сатыктан чыгарып, жарандык көзөмөл жүргүзгөн активист жана блогер Батмакан Жолболдоева бар. Өткөн жылдын аягында Жолболдоева 2022 жылы Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында зордукталганын айтып чыкты. Баткен облысының зам начальнигин өлтүргөн кылмышкерди артына салып берип атат. Салып бергени боюнча мен мына ажыдан келген Куран китептиканы айтамын. Анын айткандары боюнча райондук прокуратура териштирүү иштерин жүргүзүп жатат, ал эми милиция кызматтык иликтөө жүрүп жатканын айтууда. Жолболдоева мындан 2 жыл мурун журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмү боюнча этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренесинин негизинде айыпталып кармалган. Анан кийин дагы бейбаштык, жеке жашоонун кол тебестигин бузуу жана документтерди жасалмалоо беренеси боюнча айыптар коюлган. Жолболдоева 2023 жылдын майында журналисттин өлүмү боюнча акталган. Блогер 1 ай Баткендеги убактылуу кармоочу жайында кармалып, калган 5 айын абакта өткөргөн. Жолболдоева зордукталганын эмнеге 2 жылдан кийин айтып чыкты. Анын иши кандай териштирилип жатат? Салам медиасы Батмакан Жолболдоевага ушул жана башка суроолорду узатты. Мен азыркы талабым ошол учурда арыз жазган учурда чара көрүлбөгөндөрдү эми талап кылып жатам да. Себеби ИВСте мени укугумду коргой турган милиция салып бератса, эч кандай чара көрбөй, кайра мени басмырлап, шылдыңдап, жолдо ээн эркин басмырлаганга мен жүрөгүм чыдабай, коомчулукка чагылдырдым да. Эми мен талабым аларга кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек, биринчиден. Экинчиден, ал милиция деген кызмат эмесинен алыныш керек. Себеби милиция менин укугумду коргойт деп ээн эркин ушу элибиз басып жүрүш керек да. Милиция менин укугумду коргойт деп мен өзүм РОВДда ИВСте отурсам, мени уже салып берген бул соучастник болуп калат да, кылмышкерлерге салып берип атат. Мен талабым ошол жумушунан четтетилсе, кылмыш жоопкерчилигине тартылса, кийинки кадам башка болот дейм да. ИВСке түшкөн аялдар ошондой эмеге мен өткөргөн күндү өткөрбөш керек да, башынан. Дагы ал жерде 5 кызматкер болгон да. Ошол эле РОВДдун начальниги, орун басарлары, азыр жогорку кызматта бар эле, ошолор дагы жоопкерчиликке тартылыш керек. Мен ошонун гана талап кылып атам да. Менден кийин ал жерге аял киши түшпөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мен өзүмдүн укугум эмес, ошол ИВСке түшкөн аялдардын укугун коргоп, ошон үчүн коопчулукка чагылдырдым да. Мен жакында эле мына 3-4 ай мурда ошо рейс жака баратканда РОВДдан ал эменин начальниги, ИВСтин начальниги чыгып келатып көрдү. Акыбалың ушул экен го деди да. Колуңан эмне келди деди. Уже мени басмырлап, мени зектер менен салып берген, билген да, көргөн. Дагы эле басмырлады да. Мен ошого чыдабадым. Ошонтип эле эме болуп атканда, мен ага чейин көп өзүмдүн соц тармак аркылуу Ташиевке кайрылуу жасап, мындай зордолдум эмес, мыйзамсыз камалдым деп жазып жүргөнмүн. Ал ИВСтин начальниги ошол сөздү айтпаганда мүмкүн мен дагы эле сактайттырмын. Ошол мени түрткү кылды да. Ошонун айынан мен айтып чыктым. Мүмкүн мен айтпай жүрсөм да 40 жылдан кийин ал мени дагы айтаттыр. Бирок мен азыр айттым. Мындан кийин айтпайбы билбейм. Бирок прокуратурага, Баткен район прокуратурасына суракка барганда көрүп атам, бирок өзүм бетин жашырып качканга аракет кылып атат. Эми коомчулук мына прокуратура тергеп жатат ушул иштерди. Мыйзам чегинде
жоопко тартышын талап кылам да. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы Салам медиага билдиргендей, бул иш боюнча териштирүү иштери уланып, Жолболдоевага карата бир нече экспертизалар дайындалганын билдирди. Толук маалымат аякталгандан кийин берилерин кошумчалады.